даярсыңбы? Сенин уктармалың келди. Убакыт болуп калдыбы? Мен ойноп бүтө элекмин. Биринчи уктап ал, ойгонгондон кийин улантасың. Негизи убакыт деген эмне? Жана эмнеге убагында укташ керек? Гел бул жөнүндө күзгүнүн эси айтып берсин. Бирок бүтөрү менен уктайсың. Салам достор. Биз күндө күн менен түн алмашып турат экендигин билебиз. Ар бир күндө 24 саат бар. Байыркы илимпоздор күндө күн кирип, кайра күн чыгат экендигин байкашкан. Бир күндө 24 саат болсо, 1 саатта 60 минут, ар бир минутада 60 секунд бар. Убакыт дайыма алдыга жылып турат. Биз убакытты секундалар, минуталар, сааттар, күндөр, жумалар, айлар, жылдар, кылымдар менен эсептейбиз. Убакыт деген сөздү укканда биз кече, өткөн күндү, эртең же бүрсүгүнү деген келечекте болчу же бүгүн, азыркы убакытты түшүндүргөн сөздөрдү колдонобуз. Убакытты эсептөө үчүн биз сааттарды колдонобуз. Ар бир үйдө ар кандай сааттардын түрлөрүн көрүүгө болот. Биз үй сааттын, кол сааттын, телефонубуздагы сааттарыбызды убакытты өлчөгөнгө тынбай колдонуп турабыз. Байыркы сааттар таптакыр башкача болушкан. Мурда убакытты кум сааттары жана суу сааттары менен эсептешкен. Суу сааттары атайын өлчөлгөн идиштерге суу куюлуп, биринчи идиштен экинчи идишке суу тамчылап турган. Убакыт суудай болуп агып кетти деген сөз ошол убактан калды деп айтышат. Бирок суу сааттары өтө так убакытты көрсөтө алышкан эмес. Адамдар алардын ордуна кум сааттарын колдоно башташкан. Эки сосудтун бирөөсүнө майда кум куюлуп, биринчи сосудтан экинчи сосудка кум куюлуп агып турган. Экинчи сосуд толгондон кийин аны которуп коюп турушкан. Кум сааттарынан кийин циферблат сааттары пайда боло баштаган. Дүйнөдөгү эң биринчи саат деп күн саатын аташат. Атайын жыгач таякча орнотулган, күн тийгенде түшкөн көлөкөнүн өлчөмү менен убакытты эсептешчү. Биз асманда карап турганда күн асманда жылып жаткандай сезилет. А негизинде күн ордунан жылбайт. Биздин планета күндү тегеренип айланып турат. Айлануу учурунда алмак салмактан жактарын алмаштырып тосуп турат. Ошол үчүн күн кирип, анан чыгып турат. Египеттиктер 1500 жыл мурда эле алгачкы сааттарды колдоно башташкан. Күн сааттарынан кийин кум сааттары пайда болгон. Биринчи күкүк менен саат 1629 жылы катталган. Салттуу япон сааттары фонариктерге окшош болуп жасалган. Алыскы чыгышта суунун жардамы менен иштеген сааттар кеңири колдонулган. Бүгүнкү биздин китеп Простоквашинадагы үчөө Эдуард Успенский, жазуучу, сценарист жана теле алып баруучу 1937 жылы 22 декабрда төрөлгөн. Анын чыгармачылык жолу 1974 жылы жазылган Федор Байке «Ит жана мышык» китебинен башталган. Ал китеп менен Простоквашинадагы үчөө мультфильми тартылган. Бул жазуучу ошол убакка белгилүү балдарга арналган АБВГ-дейка, биздин порттук кемелер кыдырып кетишти, балдардын түнү бейпил болсун аттуу передачаларды да жараткан. Бул жазуучунун чыгармаларын балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз.
Көрүшкөнчө достор. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.